Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен бүгүн сиздерге Magic School программасы жөнүндө маалымат беремин. Бул программанын максаты мугалимдер ашыкча иштеп, күйүп жанып жатышат деген сөз менен башталып, жалпы эле алганда мугалимдердин түйшүктүү документ иштерин жеңилдетип, мугалимдерге жардам берип, окуучуларга мыкты билим берүүдө өзгөчө көмөктөшүү болуп саналат. Эми бул программага кантип киребиз, кантип иштетебиз, ошол боюнча сиздерге толук көрсөтүп кетейин. Эң алгач эле Google Chrome'го киребиз. Издөөчү бөлүмүнө Magic School деп англисче жазабыз. Ушинтип басып издейбиз. Бул жерден эң эле башында турган Magic School деген сайтты басабыз. Басып ичине киребиз. Ичине киргенибизде ушундай маалыматтар чыгат. Бул сайт англис тилинде. Англис тилинде мен кыргызча программага которуп койгонум үчүн кыргызча болуп жатат. Сиздерде англисче чыккан болсо, мына жогорудагы 3 чекитке киресиздер. Басып, бул жерде мына которуу дегенди басып койсоңуздар, бардык англисче сөздөр кыргыз тилинде болот. Сиздер биринчи киргениңиздерде англисче чыгышы мүмкүн. Мен көп жолу киргендиктен бул жер кыргызча болуп турууда. Мынакей бул Magic School сайты. Эми биз бул жерге катталышыбыз керек. Караңыздар, киргениңиздерде мына жерде бекер катталыңыз деп турат. Ушуну басасыздар. Баскандан кийин сиздерден сурап жатат. Ким болосуң дейт. Студент же мугалим. Бул жерден сиз мугалим дегенди тандайсыз. Анан сиздер Google аркылуу катталасыздар. Google менен катталыңыз дегенди басып, бул жерде сиздердин поштаңыздар чыгат. Бул жерден сиздер өзүңүздөргө тиешелүү поштаны тандайсыздар. Мына кнопканы дагы басасыздар, уруксат берип. Бир аз күтө турасыздар. Мынакей биз катталып алдык. Мына кош келиңиз деп чыкты. Эми чыккандан кийин менин профилимди куруу деген кнопканы басасыздар. Бул жерден сиздерден сурап жатат, сиздер мектепте кандай жумуш аткарасыздар деп. Бул жерден мугалим дегенди тандайбыз. Андан соң кийинки деген бөлүмдү басабыз. Эми бул жерден сиздердин кайсы класска сабак беришиңиздерди, канчанчы класска чейин ошону сурап жатат. Биз бул жерден төмөнкү башталгыч класс дейбиз. Эгер башталгыч класстарга сабак берсеңиздер, эгер сиздерде 5, 6, 7 деген болсо, ошолорду тандай бересиздер. Мен биринчини бастым. Андан соң мына жердеги кийинки деген баскычты басамын. Дагы бир эскертип өтөйүн, сиздерде англисче чыгат. Анан которуу деген жерди басып которосуздар. Бул жерден өзүңүздөргө тиешелүү болгон предметти тандайсыздар. Мына бардык предмет, башталгыч, искусство жана музыка. Мына жерде бардык сабактар турат. Башталгыч дегенди басып, кийинки деген баскычты басып коебуз. Бул жерден кааласаңыз атыңызды өзгөртсөңүз болот, же болбосо ушул бойдон калса болот. Кийинки деген бөлүмдү басабыз. Астында кнопканы басабыз. Эми мынакей биз өзүбүздүн платформабызга кирдик. Эми бул жерден сиздер эмне керек болсо бардыгын жасайсыздар. Бул акысыз версиясы. Акылуу версиясы дагы бар, бирок биз ушул акысыз версиясыны пайдаланып турабыз. Бул дагы чектөөлөр бар. Өтө көп маалыматтарды сурасаңыздар,
сіздерді акылуу версияга өт деп чыгып калат. Эми караңыздар, бизге эң эле көп керек болгону бүгүн ушул сабактын планы боюнча көрсөтүп берейин. Ал эми кийинки сабактарыбызда дагы калган бөлүмдөрү боюнча кеңири маалымат беремин. Сабактын планы деген жерге киребиз. Дегенибизде класс чыгат, өзүбүзгө керек болгон классты тандайбыз. Мен 1 дедим. Эми тема, стандарт же максат деген жерге кирип, же өзүңүздүн темаңызды же сабагыңыздын максатын жазсаңыз болот. Бирок англис тилиде. Ал үчүн биз котормо программасын пайдаланабыз. Мен телефондо жазып жаткандыгым үчүн бул жердеги котормону гана пайдаланып жазамын. Сиздер англис тилин билбесеңиздер же англисче ката жазып коем деп корксоңуздар, ушул программаны иштетсеңиздер сизге сонун жардам. Эми караңыздар. Сандар деп жазайын теманы. Бул жерге англисче жазылышы чыкты. Бул жерге кандай материал керек? Мисалы үчүн сабактын жүрүшү же жана башкасы боюнча жазып койсоңуз болот. Мен бул жерге эмне керек ошону. Топ бой англисче жазыш керек. Жерге топтук иш деп жаздым. Эми астына дагы түшүн. Бул жерге эч нерсе жазбай койсо деле болот. Түзүү дегенди басып бир аз күтө турабыз. Бул жерге бардык. Сабакты англисче чыгарат. Эми биз буну көчүрүп алабыз. Word дегенди басып, Word'га көчүрсөк болот. Ушундай көчүрүп жаткан учурубузда кыргыз тилине өтөт. Сандарды түшүнүү, саноого киришүү дейт. Бул жерде максатын ушундай коюптур. Окуучулар 20га чейинки сандарды санап тааный алышат. Анан бул жерде дагы эң астына түшүп, бул жерден экспорт дегенди басабыз. Google документке же болбосо Word'га көчүр дейт. Биз кимисин бассак да боло берет. Ушинтип басып туруп караңыздар. Буну ушул турган боюнча экспорттоп Word'га түшүрөм десеңиздер, англис тилинде болуп калат. Биз ушул эле жерден мындай кылып белгилейбиз. Эң астына өзүбүзгө керек жерге чейин. Андан соң копировать көчүрүүнү басып, бул жерден чыгып, Word'га киребиз. Word'га кирип, өзүбүзгө жаңы бетти ачып, анан ушул көчүргөн маалыматыбызды ставить кылып мынакей астында биз көчүргөн маалымат кыргыз тилинде түштү. Ашыкча жактарына өчүрүп салабыз дагы оңдоп түзөй турган жерлер болсо ушинтип Word'то оңдоп түзөп ала беребиз. Бул азыр телефондо ушундай жумуш аткарды. Энди дагы эле ушул программабызга кайра келебиз. Болду, ушундай болгондон соң X'ти басабыз. Анан артка кайтабыз. Мына бул жерди басып артка кайтып, дагы башка бир пландар керек болгон болсо, ошол пландар сабактын планына киребиз дагы керек болгондоруну жазып издей беребиз. Түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, мага берсеңиздер болот.